bir Bışkanan delek özünde mağa jar gerek. Kıyalım kımbat en sonunda kanday can sizge par gedet. Kanday can sizge par gedet. Sen bir Bışkan almasın, kol jetkizmek jaydasın. Başına çıkıp varganca da başkalar üzüp almasın. Başkalar üzüp almasın. Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүнкү биздин чекте турган разбор кылып отурган ырыбызды өзүңүздөр билдиңиздер. Эл ырчысы кадимки Эстебес атабыздын Анделек деген чыгармасы ырдап жүргөн. Буну мурун эле чертип ырдап жүрчүмүн, бирок кийинки азыр өзүңүздөр күбө болосуздар, жакында кээ бириңиздер билип калдыңыздар. Улуу Мурас деген Кыргызстанда мыкты бир мега долбоор чыкты. Ошонун ичинде өзүнүн айылдаш акем Кулматсыдык жана Самат Көчөрбаев деген мыкты коңгуроодай үнү бар акелер Анделек деген чыгарма иштеп чыгыптыр. Ошону дагы мен жалпы элге комуз разбор кылып, комузда кантип четиле тургандан көргөзүп туура көрдүм. Өзүңүздөр билесиздер, мен биринчи жана экинчи жана үчүнчү этап менен үйрөтөм. Биринчи эң жөнөкөй, буну кичинекей балдарга чейин окуучу баардыгы үйрөнөт. Экинчи более жакшы четип калгандар, комуз кербезин жаштар маршын билгенден кийин буну билесиздер. Үчүнчү уже профессионал адамдар. Өзүм билесиздер, мен 5 жыл окууну бүткөм. Нота менен үйрөтсөм болмок, бирок сиздерге жөнөкөйлөштүрүп, жөнөкөй тил менен үйрөтүп тура көрдүм. Анда эмес, урматтуу достор, комузду колго алабыз, тетирап аса коебуз, нотаны жазабыз экрандан көрүп. Ушундай айтмакчы дагы бир ушундай ырлар, видеолор керек болсо, же нота керек болсо, жөнөкөй үйлөштүрүп, жөнөкөй тил менен же болсо мыкты четилген видеолор керек болсо, анда уялбастан бул номерлер астына номерге жаза бериңиздер. Биз колдон келишинче ноталарды, видеолорду тартып, жазып сиздерге жардам бергенге даярбыз. Анда эмесе кеттик достор. Биринчи этабынан баштайбыз. Анда эмесе эң биринчи сиздерге комуздун кантип буралышын көргөзүп коюуну туура көрдүм, урматтуу комуз үйрөнүүчүлөр. Эң биринчи бизде комуз үйрөнүүчүлөрдө эмне ката кетет? Анткени комуз бураганда көп нерсе комузду бурай албайт. Окуучулар жана жаңы үйрөнчүктөр да комузду мыкты чертип калдым дегендер эле комузду фальш бурап туруп черте берет дагы, анан кийин комуздан көңүлү калып калат. Ошон үчүн комуз туп-тура бурашат. Азыр мен сиздерге түндөр менен көргөзөм. Так ошондой кылып бурайсыздар, кеттик анда. Урматтуу достор, бул жерде караңыздар. Видеодо мисалы мен бир аз ылдыйраак ырдагамда, бул азыр баарыбызга белгилүү болсун деп ортосун туура ляга бурап койдум. Ля нотасы ортосунда. Түнөр караңыздар, түнөр ачкандан кийин ортосу А же болсо орусча турса ляга келиш керек. Настройкага киргенде, мисалы, настройка турбайбы, ошого киргенде орусча койгондо до ре деп чыгат. Англисчеге тура берсин, азыр пока. Караңыздар. Ля. Мындай кылып бурайсыздар. Өйдөгө көтөрөсүздөр, жетпей атса. Же ылдый бурайсыздар, айырмасы жок. Мага ляга келиш керек. Эки чекеси ашып кетип көрсөтөрмүн. Эки чекеси миге, ортосу ляга туруш керек. Бул биздин үйрөнө турган таналисибиз, баарыбызга белгилүү. Бирок сиз эгерде кыз киши болсоңуз, ля менен ырдасаңыз да болот, бирок үнүңүз жоон болуп калат, эркектикке окшошпойт. Эгер сиз эркек бала болгон болсоңуз, могу ля менен чыңгырып кыласыз. Ар бирөөнүн үнү ар кандай. Мен үнүм мисалы сольго жакшы, фага жакшы. Сиздер дагы сольго же фа диезге же соль диезге бурап ырдаңыздар. Үйрөнүп бүткөндөн кийин бирок. Азыр таналис так эле ушундай тура бериш керек. Ошо менен үйрөнүп бүтөсүздөр. Үйрөнүп бүтүп туруп нотаны сом болуп чертип калгандан кийин биринчи, экинчи, үчүнчүсүн анан кийин каалаган таналиске, каалаган ля, си, дого чейин бурап ырдай бересиздер. Бул эркек киши кызга байланыштуу. Анан эң кызыгы үйүнгө байланыштуу. Көрдүңүздөр, анда эмесе кеттик. Бул экранды көрдүңүздөр, комузду бурап бүттүңүздөр, ортосу ляда, эки чекеси миде, ортосу ляда, эки чекеси миде. Эми комузду бурап бүткөндөн кийин биз кайсыл жерден базабыз? Анделек кайсыл жерден четилет? Караңыздар, так ортодогу позицияны баарыңыздар билесиздер. Кербезинди жаңы үйрөнгөн комузчулардын баары билет мына.
тағы ошол жерден базылат. Bunun da notası la si do re mi. Çıkarma özü majorный. Majorный бұл шаңдуу айтылат. Басып өткен болсаңыздар, тетрад даяр болса, қолыңызды бұрап өткен болсаңыздар, бірінші табын кеттік анда. Бірінші табында қараңыздар, бірінші табында бізде өзіңіздер барыңыздар білгенде ешқандай қиындатпайбыз. Ылдый өйдө же жалаң ылдый чертебиз. Эң оңой варианты. Бирок андеректе биз сен бира демейинче дальше чыгарманы көрүп чыкпайт экен. Ошон үчүн муну үйрөнүңүздөр. 1 2 3 сен бира көп төртөөнү тең башын ушунтип башлап баштайм. Анда эмесе кеттик. Сен бираң башкан аным белек жолбосо башкан аным белек дейсиздер. Бул биринчиси. Эми экинчиси кетти. Өзүңдөй мага жар керек. Анан пауза. Дейсиздер, жолбосо берден караңыздар. Ля менен ре до базылбай. Же болбосо си менен ми. Колдун учу эле тийип туратын. Эки кылга тең. Бунун ушунда эки кыла. Дагы бир жолу экинчисин баштайбыз. Өзүңдөй мага жар керек. Пауза кайра. Үчүнчүсү. Кыялың кымбат эң сонунда. Дагы бир жолу. Кыялың кымбат эң сонунда. Тоголок кылып койгон бул сени да ойла. Эң сонунда. Эми төртүнчүсү ре-реден баштайт. Достор караңыздар, бери төртүнчүсү реден башталат. Ре нотасы көрүнүп турат. Анда эмесе кеттик. Кандай жан сизге пар келет. Эми бешинчиси бир аз кыйыныраак. Төртүнчүсүн кайра кайталап коелу. Кандай жан сизге пар келет. Дагы бир жолу. Кандай жан сизге пар келет. Эми төртүнчүсү бир аз кыйыныраак. М асты чегилип турган м б деген ми бош ми үстүнкө. Ми до кандай жан сизге пар келет. Жолбосо тан-да-да-дан-да тан-да-да-дан-да деп коштор. Бул жерден бир аз түшүнүксүз нерселер болот. Дагы бир жолу караңыздар. Бешинчиси мына. Кандай жан сизге пар келет. Кандай жан сизге пар келет деп атпайбы? Кандай жолбосо кандай жан сизге пар келет. Мына 5 жол ырастар. Ляны деп туруп тан-тара тан-та тан-тара тан-та тан-тара тан-да тан-тара тан-та. Эми түзүлүп берем. Кыялың кымбат эң сонунда. Кандай жан сизге пар келет. Кандай жан сизге пар келет. Ага чейин колдун учу эле акырын эле эки кол тийип турат. Бул ля нотасы менен до нотасы. Ушунун экинчи варианты караңыздар. Чыпалакты эки кылга катар менен тиет, бирок басылбайт. Өзүңүздөр каалаган тандоо алып, кулагыңыздарга жаккан чет өресиздер. Дагы бир жолу бешинчиси более кыйыныраак болот болуш керек сиздер үчүн. Дагы бир жолу айтылайм. Кандай жан сизге пар келет деген бош миден башталат. Кандай жолбосо
достор, биринчи этабын так ушундай кылып чертип чыгыңыздар. Нота менен, нота жазылып турат. Түшүнбөсөңүздөр менен сурай бериңиздер. Анда эмесе биринчи этабын бүткөн болсоңуздар, экинчи этабында более менен фишкаларын көргөзөм. Эми экинчи этабында мындай достор, туугандар, карап туруңуздар. Бул жерде биринчи жагын шилтеп чертпедикпи? Эми биз теребиз. Мына дан. Теріп так ушуну териңиздер. Көнүңүздөр, колуңуздар ийгинбесин, шалтырабасын. Так ушуну терген болсоңуздар эле анда терип кетесиздер. Караңыздар. Башындагы 3 нота ошол бойдон кала берет мында. Сен бираңе деп тоголок болуп турат го, ля нотасын тоголоктоп койдум, көрдүңүздөрбү? Ошол тоголок нота бул син до ля. Сен бираңе дышкандан делек, жолбосо дышкандан делек. Дагы бир жолу караңыздар. Биринчи этабын билесиздер, азыр экинчи этабын болуп чаташа бересиздер. Тергенде бирок үйрөнүп кеткенден кийин оңойлуу болуп калат. Караңыздар. 3 жолу катуу. Сен бираңе дейсиздер. Эми бышкан анделек. Биринчиси бүттү. Эми экинчиси. Өзүңдөй мага жары керек. Мына жолбосо өзүңдөй мага жары керек деңиздер. Жолбосо до конца. Өзүңдөй мага жары керек деп туруп. Үчүнчүсү. Кыялың кымбат эң сонунда. Дагы бир жолу. Кыялың кымбат эң сонунда. Нотасы мурункудай эле. Кыялың кымбат деңиз жолбосо. Кыялың кымбат эң сонунда. Төртүнчүсү. Кандай жан сизге бар келет. Жалаң өйдө. Жана айтып атпадым ми бош деп. Кандай жан сизге бар келет. Бул терилбейт. Дагы бир жолу түшүнгөндөр үчүн анда уттуктайм. Бул түшүнсөңүз дальше кете бериңиз. Түшүнбөсөңүз кайра артка барыңыз дагы кайра көрүп чыгыңыз. Жокбосо уланып эле көрө бериңиз. Караңыз. Муну караңыз. Сиз бул жерде жаңыласыз. Берде бул башкачараак бир аз необычный элек да. Муну унутпаңыз, эң биринчи фишка бул болот. Муну 1, 2, 3, 4 тандара жанагындай эле танда басылбайт, аягында тандара деп туруп баштап кетет. Эми дагы эмне көргөзөйүн? Эң башкысы могул. Сен бирәң ушуну унутпаш керек. Сени доля тоголокту дайым унутпаңыздар. Сен бирәң башкан анделек. Өзүңдөй мага жары керек. Кыялың кымбат эң сонунда. Көрсө, ми катуу тоголок эң сонунда. Кандай жан сизге бар келет. Кандай жан сизге бар келет. Жолбосо кандай жан сизге бар келет. Кандай жан сизге бар келет. Видео бир аз узагыраак болуп атат, анткени бул түшүнүштө кыйын силерге. Ошон үчүн бул бөлүмүн жакшыраак болсун деп атам. Эми үчүнчүсүн караңыздар. Сен бираңе
какканда берден, теригенде берден. Какканда берден, теригенде берден. Унутпаңыздар. Анткени теригенде ноға караганда экөөнүн айырмасын байкагыла. Көрүңөр, чоң айырма. Бул биринчи фишка, үчүнчү темптеги уровенде. Бул биринчи, экинчи бул сене доyla, жанагындай эле. Сен биранги. Бедин өтө лига фашлак деле колдонулбайт дейт, аккорд деле колдонулбайт. Эң башкысы оң колдун тың болуш керек. Ушундай үчүнчү этапка келип такыр түшүнбөй калган болсоңуздар, күнөө менде эмес, күнөө сиздерде болуп калышы мүмкүн. Анткени биринчи уровенде шашып өтүп келе алгансыздар. Биринчи этапка барыңыздар да, биринчи этап мощный кылып үйрөнүңүздөр, кайра үйрөнүп туруп экинчи этапка келиңиздер. Экинчи этапта тери үйрөнүңүздөр. Тери үйрөнүп бүткөндөн кийин 1-2-ни кошуп туруп, анан 3кө келип, ушул жаңы көрсөткөндөрдүн баарын көрүңүздөр, үйрөнүп. Ийгилик анда. Удачи кийинки жолукканча.